Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Кереметтүү Кыргыз элинин ар бир областы жана райондору, айылдары өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен таанылган десек болот. Бул мен турган жер дүйнөгө күрүчү менен аты чыккан Өзгөн району. Тактап айтсак, Өзгөн районунун Мырзаке айылынын спорт залы. Дал мына ушул жерден Кыргыз элине, Кыргыз жерине кызмат кылып келе жаткан спорт жаатындагы биздин инибиз Сабырбек тууралуу болмокчу. Анда эмесе чогуу күбө бололу. Сабырбек, айтсаң, сен ушул биздин телекөрүүчүлөргө өзүңдү тааныштырып. Мен Сабырбек, Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылында өскөм. Мамат Нурбаев, орто мектебинин 9-класстын окуучусумун. Сен спортко мындай качан кызыгып, же кимдир бирөө сени спортсмен бол деп мындай багыт берген, же өзүң кызыгасыңбы? 11 жашымдан баштап ушу залда кылам, бокс боюнча. Ошо кызып, акаларым бар эле, ошо акаларым ушу залда кылган. Ошо акаларым көрүп, мен дагы ушу залга келип, бокстан тренировка кылып ушу жерде кылып ушу залдын атынан чыгып атабыз. Агайым минеттер менен ушунча ийгиликтерге жетиштим. Бүгүнкү биздин тренировкада 3 раунд бой isteyemiyorum. 4 раунд пара, андан кейін 2 раунд мешок иштейбиз. Анан скакалка. Бүгүнкү өтө турган тренировкабыздын программасы ушундай. Азыр Асылбек Нурбаевтан направляющий. Давайте залда айланып, чуркайбыз общая разминка. Колду түз кармай, жектин алдына. Мыкты спортчуну тарбиялоо үчүн заманбап спорт залы эмес, күчтүү маштыруучу керек. Бул сиздер көрүп турган спорт залдын маштыруучусу Мелис мырза да эч нерсеге карабастан балдарды терс көрүнүштөрдөн алыс болуусун көздөө менен мыкты спортчуларды даярдап, чемпиондорду чыгарууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул Сабырбек сыяктуу балдарды машыктырып, ден соолугуна кам көрүп келген машыктыруучусу менен маек куруп көрсөк, анда эмесе айтсаңыз, ушул Сабырбек сыяктуу балдарды ушул жупуну залда мындай машыктырат экенсиз да. Мамлекет тарабынан сизге жардам көрсөтүлөбү, мындай бир колдоо көрсөтүлөбү деге? Эми чындыгын айтканда, мына өзүбүздүн залды көрүп турасыңар. Мындай залда биз ар дайым балдарды бокстан эле тарбиялабастан, балдарды жакшы жактарга тарбиялайбыз да. Мына жаман көрүнүштөрдөн, аракечтиктен, алкоголизмден, мына токсикомания деген мына коомдо жат көрүнүштөрдөн жакшы болууга ар дайым тарбиялап келебиз. Негизинен тарбиялык сааттарды өтүп, ата-энелер менен бирге, мына мектеп коллективи менен бирге, класс жетекчиси менен, соцпедагогдор менен бирге, милиция кызматкерлери менен бирге чындыгында эми балдарды жакшы жактарга тарбиялайбыз. Өспүрүмдөр арасында быйыл 2016 жылы Каракөл шаарында, Жалал Абад областынын Каракөл шаарында Кыргыз Республикасынын биринчилигинде мына Талантбек уулу Сабырбек 60 кг салмакта жеңүүчү болгон. Ал Кыргыз Республикасынын мына эме сборный командасынын составында май айында өткөн, Азербайжандын Баку шаарында өткөн мына Гейдар Алиевдин кубогуна арналган чоң эл аралык мелдеште 3-чү орунду алып келди. Мына июнь айында Казакстандын Шымкент шаарында өткөн эл аралык мелдеште 63 кг чемпион болуп, мынакей ушундай жакшы ийгиликтерди багынтып жаткан балдар бар.
Мелис мырза спортко келген жаштардын ден соолугун биринчи орунга коет. Машыгуучулар үчүн кол каптан баштап тиш кабына чейин берилип берет. Ушул бокс менен алектенишет экен да бул жердечи. Баягы дүйнөгө Мухаммед Али деген ат менен аты чыккан Кассиус Клей деген боксерди жакшы билсеңиз керек. Ошол боксер ушул дал ушул бокстун артынан башы калтырап, колу калтырап, ошондой ооруга чалдыккан деген маалыматтар бар да. Сиз ушуга бокстун ден соолукка зыян тийеби, тийбейби, ошого кандай көз караштасыз? Эми жакшы суроо бердиң. Эми бул негизи спорттун эки жагы бар да. Муну бир жактуу эле караганга болбойт. Бир жагынан эми балдардын ата-энелер балдарын бул залга алып келгенде ден соолугу үчүн жаман жолго түшүп кетпесин, жакшы адам болсун деген ниетте жакшы ниетте алып келишет да. Анан кийин эми бир жагы бар, кээде ушул бокстан травма алып, ушундай болуп калат деген дагы сөздөр бар. Бул эми бизде бокста деген мына көрүп атасыңар, тиш каптары бар, тиштери сынып кетпеш үчүн. Колунда болсо жанагы мээлейлер бар, мээлейлер. Анан башында болсо шлем менен бүт бардыгы жанагы талапка жооп берет да. Бул кокустуктардан сактайт. Азыр эми мурдагыдай эмес, былчылдашып эле согуштура берип, жанагы баланын ден соолугу да биринчи очередь бизде дайыма айтып келет. Баланын ден соолугуна карайбыз. Тынбай жылына 2 жолу биз эмеден, мына поликлиникадан медосмотрдан өткөзүп турабыз балдардычы. Эгерде кандайдыр бир травма болсо, же болсо бир жеринен кандайдыр бир эме оору болуп отурган болсо, ал балдарды бокстан эме кетиребиз да, эс алдырганчы. Демек сиздер биринчи орунга ден соолугун коесуздар. Албетте балдардын биринчи орунда ден соолугу турат биз үчүн. Эми дагы бир нерсени тактап айтып коеюн, жана Мухаммед Али жөнүндө, легенда Мухаммед Али жөнүндө суроо берип кеттиңиз. Бул ал бокстан эч качан ооруган эмес. Ал өзүнүн башка оорудан ооруп калган да. Ал эч качан мунун оорусун бокска байланыштырбаш керек да. Шакирти Сабыр машыктыруучусу менен бирге спорт залга да ден соолугун чыңдоо максатында велосипед менен каттаганды да адатка айландырган. Мындай аракеттер албетте ийгиликке жетелейт. Ар дайым спорт залга тренировкага ушундай велосипед менен каттайбыз, ден соолукту чыңдаш үчүн. Балам Сабыр 10 жаштан баштап ушул бокс боюнча машыгат. Ага чейин ошол өзүнөн чоң улуу 2 агасы бар эле. Ошолор үйдө машыктырчу эле да. Мисалы ар кайсы жерге барганда ар түрлүү эмелер болот. Кээде күчтүү соперникке түшүп калабы деп өзүмчө үйдө калганда ойлоном. Бир жеринен травма алып калса кийин келечеги кандай болот деп, баягы эне деген ушундай болот экен да. Анан кыжалат болуп ошондой болом. Анан келгенден кийин же болбосо ал жакта турганда өзү жанагы немеден телефондон жөнөтүп турат эмелерин. Анан ошого карап туруп анан кийин кайра сүйүнүп калам. Травма албаптыр, жакшы эле мушташыптыр деп. Ошо көбүнчө эле биринчи месталарды алып жакшы ийгиликтерге жетишип атат балам. Ата жолун улаган уулу Сабырдын спорт жаатында ийгиликтери көп. Анын ар бир жеңиши өзүнүн жана атасынын аракети, туугандарынын кубанычы. Ата-энеси дагы бул жаштайынан бул өзү спорт менен заниматься кылган балдар. Атасы дагы спортту сүйгөн бала. Өзү дагы жаштайынан бокс менен занимация кылып келген, даярданып келген да. Атасынын жолун жолдоп, мына ушу Сабырбек дагы ушу атасынын жолу менен барат азыр. Мына Казакстанда өткөн, Бакууда өткөн, жаштар арасында өткөн боксчылардын арасында жакшы ийгиликтерге жетишип, биринчи орунду, экинчи орунду алып келет. Быйылкы жылы өткөн Казакстандагы немеде бокста
биринчи орунду алып, ушу баарды сүйүнүп, кубанычка батып турган мезгилибиз азыр. Мен өзү негизи колдоо көрсөтөм. Себеби эркек балдарга бул айрыкча. Спорт жаатында ушундай бир эмесин алып кеткени жакшы да. Мен ошентип ойлойм. Анан ушу колдоо көрсөтүп эме кылып турам. Анан кээ бир убактарда мына Кыргызстанда баягы спортчулардын келечеги жок деп да кээде кыжалат болом да. Себеби көп жерлерге акча маселеси болуп калат, башка болот. Өкмөт тарабынан эч кандай жардам болбогон үчүн биз өзүбүздүн каражатыбыз менен жөнөтөбүз. Анан ушу анча-мынча да мына айыл өкмөттүн депутаттары жардам берет. Ошондой болуп калганда жөнөтүп калабыз дагы, анан кийин чөнтөгүбүзгө карап кээде жөнөтө албай калабыз. Ошондо ойлойм да. Мындай Кыргызстанда спортсмендерге мындай келечеги жогураак окшойт деп кээде ошентип да ойлоп калам. Бирок баламын ушул спорт боюнча кетишине мен каршы эмесмин. Тик спорт чеберинин ийгилиги айыл элинин гана эмес, жалпы кыргыз элинин сыймыгы, кийинки муундун үлгү тутаар каарманы. Бул Сауырбек биздин коңшу инилерибизден бири. Бул өзүбүздүн мына айылдын Мырзакен эмес жада калса, бул Кыргызстанды алдыга көтөргөн балдардан бири болуп атат. Кудай кааласа бул аракети жакшы, bundan нары дагы биз үмүтүбүз чоң бул баладан. Спорттун тармагы менен бул ар бир жашка үлгү болсо керек деп ойлойбуз. Анткени азыр көчөдө бузулуп, арак ичип, сигарет чегип, жаман жолго түшүп кеткен жаштар көп. Аны буга окшогон спортсмен балдарды көрүп, үлгү болсо керек ар бир адам өзүнө алып, биз деле мына Кыргызстанды алдыга көтөрсөк деген ар бир жашта сезим болсо керек, ушуга окшогондой көрүп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушул каарманыбыздын жетишкен ийгиликтерин биргеликте көрүп болсок, анда эмесе Сауыр айтсаң, ушул жерде эң сүйүнүчтүү мындай же болбосо кыйналып эмгек кылып уткан эмгектериңди тааныштыра кетсең бизге. Мына медаль өткөндө Казакстанда болгон мелдеште ошо 63 салмакта бирди алдым. 4 бой өткөрдү, ошо 4төн уттум. Сен үчүн ошол мындай Казакстандан кысым көргөзүлгөн жокпу? Кысым же болбосо өзүң үчүн толкунданып кыйынчылык туудурган жокпу эч кандай? Ошо биринчи барганда толкундандым. Кыргыз элин желегин көтөрүш үчүн менде бир ой пайда болду. Ой пайда болуп, ошо биринчи орунду алыш керек деген настрой болду. Башка өлкөнүн спортсмендерин көрүп өзүң мындай патриоттук сезимиң козголуп кеттир деген эге. Сен ушундай атаандаштарыңдын ичинен бир аябай мындай өзүңө коркунуч туудургандар болду ошол жерде? Болду. Кайсыл өлкөнүн спортсмени аябай күчтүү экен? Россия күчтүү экен. Ошо Казакстан өзүнүн боксерлору да күчтүү экен. Финалга кайсыл өлкөнүн спортсмени менен чыктың? Казакстан. Кандай болду экөөңөрдүн бою мындай беттешүү? Ал дагы ошо жакшы боло экен. 3 раунд ушуп ошо 3 раунд ушуп жеңип алдым. Казакстандыкты жеңдиң. Дагы тааныштыра кетпейсиңби? Мынау Ош Бирим телекомпаниясынын немесине арналган белдеш болду. Кыргызстан бүт жерлеринен, анан Тажикстан, Казакстандан келип ошол жерде да 4 бой отуп биринчи орунду алдым.
Сауырбек, айтсаң, ошол ар бир адам биринчи жолу ийгиликке жетишкенде аябай кубанат да, толкунданып кубанат. Сен ошол биринчи ийгилигиң кайсыл жерде болгон, кандай толкунда болгон, ошону айта кетсең. Араон районунда болгон. Райондор арасында экинчи орунда алгам, 34 салмакта. Агайым ушу мелдешке дайырлап, ушу мелдешке барасын деп, мында аябай толкунданып, ошо барганда финалга чыгып, финалда утулуп калгам. Ошонусу да аябай сүйүнгөм бирок. Экинчи орунду алсаң да сен үчүн аябай кубаныч чоң болгон. Демек биринчи утуш аябай толкундандат экен да? Ооба. Мындай көлүктөрүм бар. Буну Кыргызстан республиканы утканда берет, кандидат мастер спорт. Бул сен мастер спорт деген статусуң бар экенин тактап турчу күбөлүк экен демек, э? Кандидат мастер спорт. Бул жакында Казакстанга бардым, ошо Казакстандан алган медаль. Биринчи орунду алдым, ошо дүйнөлүк мелдештерге катышканга катышсам болот. Жалгыздараак токой болбойт. Спортчулардын ар бир жеңишинде олжого марып, ийгиликке жетүүсүндө үй бүлөсүнүн колдоосу чоң. Биринчи номерде сол кол менен левый, анан сразу ближний бойго киресиң. И шаг назад, раз-два. Түшүндүңбү? Давай. Сразу уклон. Уклон менен кетти. Эки волна атака. Жакшы, давай, тез. Келечекте ошо Азиянын, дүйнөнүн, Олимпиаданын чемпиону болгум келет. Ошо максаттарыма жетиш үчүн тренировка кылтам ушу. Ошо дүйнөлүк чемпионаттарда Кыргызстан желегин таныткым келет, көтөрүп желегин. Эгерде залыбыз жакшы болсо, душтар иштесе, кышкысын залыбыз жылуу болсо, бардык шарттары болсо, мындан да жакшы дүйнөлүк чемпионаттарда, Азиянын биринчилигинде Кыргыз желегин желбиреткен мыкты спортсмендерди даярдамакпыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, спорт менен машыккан кандай жакшы, анткени спорт өмүрдүн булагы. Сауыр сыяктуу балдар Кыргыз элинен чыга берсин, ар дайым ушундай жаштарга үлгү болуп, ушундай балдар чыгып жүрө берсин. Ар дайым спорт менен машыгыңыздар, ден соолугуңуздар ар дайым бекем болсун. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.